Арыбаңыздар, ардактуу айымдар жана мырзалар, ардактуу Кеймус каналынын жалпы көрүүчүлөрү, кайрадан мына ушул эфир аркылуу сиздер менен көрүшүп турганыбызга чексиз кубанычтабыз. Барыңыздарга салам айталы. Мына ушул кечтин калган бөлүгүн жакшы маанайда өткөрүүнү каалап турган болсоңуздар, сөзсүз түрдө кефир программасын көрүшүңүздөр керек. Бизде эң сонун программа башталып турган учур, өзүңүздөр билгендей, бүгүн бизде жылдыздуу конокторубуз бар. Демек, сиздер биздин катарга кошулуңуздар дагы, жакшы суроолор бар боло турган болсо, биздин номерлерди жакшы билесиздер. Байланышка чыгыңыздар жана ошондой эле бизге WhatsApp аркылуу билдирүү жазсаңыздар болот. Барыңыздарга салам айтам. Бул 60 мүнөт аралыгында сиздер менен эфирден кылууга кызмат кылмакчымын. Алдыңкы мүнөттөрдө сиздерге жакшы маалыматтарды берүүгө жана музыкалык чыгармаларды коюп берүүгө биз аракет кылалы. Анда эмесе сиздерди көпкө күттүрбөй бүгүнкү программабыздын кодогу менен тааныштырайын. Маданияттын мыкты кызматкери, эл аралык конкурстардын лауреаты, Маржан тобунун солисти Элзар Өскөнбаева. Кош келиңиз. Саламатсызбы? Эл журт менен амандашабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Кутмандуу кечиңиздер менен. Мына ушундай учурашуудан кийин биз баштайлы деген жакшы бир ураанды айталы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биздин координаттарды эсиңиздерге сала кетейин. 0312 97 50 05 түз байланышын телефону иштеп аткан учур. Андан сырткары мына ушул эле номер, тактап айтканда 97 50 05 0706 коду менен бизге WhatsApp аркылуу өзүңүздөрдүн кызыктуу суроолоруңуздар бар боло турган болсо жиберип койсоңуздар болот. Ал эми эң алгач сизге менин мындай суроолорум бар. Дегеле азыркы учурда кандай жаңылыктар менен кыргыз элин сүйүнтүп жүрөсүз? Азыр эми чындыгында мен баягы мугалим болгондуктан азырынча университетте баягы искусство жана маданият университети Бишеналиев атындагы ал жакта өзүмдүн абдан жакшы таланттуу окуучуларымды тарбиялап жатам азыркы учурда. Андан сырткары чыгармачылык менен кичине иштеп атам, өтө көп эмес, бирок ачыгын айтайын, баягы кичинеден эл арасына анча мынча болсо дагы жаңырларымды жаздырып, жакын арада бир 3-4 ай мурун өзгөчөм деген мурунку эле Барп атабыздын ырын кичине жаңычалап жаздырып эл арасына тартууладым. Анан Ак жоолук деген Нуркыз деген акын кызыбыздын сөзү ошо кызыбызга таандык, обону Баян Акматовго таандык. Ушу жакын арада жаздырып элге тартууласам деп турам. Ошол анан Маржан тобунда өзүңүздөр билген ал жакта комуз менен көбүнчө анан дастандар менен азырынча иштеп жатабыз. Барыбыз билебиз, ошол Маржан тобунун солисти катары, сизди мыкты ырчы катары билебиз. Анан ошол баягы фольклор жаатындагы ырларды көбүрөөк аткарып келесиздер дегендей, эстрада жаатында кандайдыр бир өзгөчөлүк киргизели, ырдап чыгалы деген ойлоруңуздар бар болсо керек. Эми азыр замандын талабына ылайык эстрададан деле такыр качып кеткен жерибиз жок, кандай десем. Эстрадына азыр заманбап тилде айтканда эстрадно фольклорный деп коет го, эстрадалык фольклор жанрында ырларыбыз бар. Баягы таптаза эстраданын өзү болбосо дагы баягы эстраданын шөкөттөөлөрү менен, коштобуз менен, бирок ошол эле учурда биздин салттык аспаптарыбыздын коштобусун ырдап жүрөбүз, бирок чыныгы сиз айткандай өзгөчө мындай эстрада деген азырынча оюма келе элек, бирок балким эми келечекте ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн да. Кайсыл бир күнү Элзар Өскөнбаева кыргыз эстрадасына кандайдыр бир өзгөчөлүк менен келиптир деп күтүп калалы, алдыңкы күндөрдө. Анан дегеле Маржан тобуна, ошол Роза Аманова жетектеген Маржан тобуна дегеле кантип келип калгансыз? Маржан тобунун түзүлгөнүнө 5-6 жылдын жүзү болуп жатат, буюрса. Анан биз Роза эженин шакирттеринен турабыз. Чындыгында мен өзүм университетке келгенде, ал кезде искусство институту болчу, ал жакка келгенде ушул эженин колуна окуучу болуп келип калдым. Анан эң улуу шакирттеринен Мерим Карыпова, андан кийин эле мен да. Анан ошо улуулар барып, мен, Нуржан Түмөнбаева, Майрам, Элиза деген кызыбыз бар эле, ошо барып сурандык эжеден. Эже, биз ушундай топ түзүп ырдасак кандай болот? Азыр эми топтор көбөйүп кетти, бирок ошол убакта бир дагы фольклорный ошо комуз менен ырдалган топ жок эле, жок болчу. Анан биринчи жолу ошо Аккан суу деген Жең Жок атабыздын терме санаты десек болот, ошол ырды алып чыгып, анан эже макул болгон, албетте деп колдоп бизди. Ал кезде 5 кыз болчубуз, азыр составта 8-9 кыз бар. Анан улуулардан Мерим эже өзүнчө азыр бөлүнүп чыгып жатат. Анан атын тандап дегендей, ушинтип түзүлүп калдык. Анан баягы эл арасына ушунчалык баягы
дүң этип чыкпасак дагы баягы кыбыраган кырашат болуп өзүбүздүн угуучуларыбыз менен дегендей аралашып жүрөбүз. Аралашып жүрөбүз. Түшүнүктүү. Ал эми ошо жогоруда айтып калдыңыз, бул топту түзүп атканда атын коюу өзүнчө бир нерсе болгон деп. Чынында эмне үчүн Маржан деп коюлуп калган? Маржан деп эже Санат, Маржан, анан да бир эки атты эстей албай атам, айткан бизге кайсынысын тандайсыңар деп. Анан биз ойлонуп анан биз Маржан деген ат мындай кулакка жугумдуу угулду, себептен кыздар болгондон кийин баягы Маржан деп интернет барактарынан, булактарынан издесек, бул эң чоң деңиздин түбүндөгү аябай асыл баалуу, асыл таш дейт да, табылбайт экен оңой менен. Бул аз гана деңиздерде кездешет экен. Анан ошол оюбузда баягы ошол ак таштай ак сезимибиз таза, жакшы мындай кыргыздын салттуу музыкасын алып жүргөндөн кийин, бир кол жеткис деп коет го, музыкасын алып жүргөндөн кийин бир ушундай бир жакшы группалардан бололу деп ошону тандап алдык. Бирок кийин тандап ат коюлгандан кийин бир кызыгы эженин өзүнүн тайенеси, ошо өстүргөн тайенесинин аты Маржан экен да. Анан ал Маржан деп ага Токтогул Сатылганов ысымды ыйгарыптыр. Анан ал жагын биз билбептирбиз, бирок кийин билип абдан сүйүнүп калдык да, бул аттын дагы бир өзгөчө бир тарыхы бар экен деп. Байланыштуу экен да, мындайча айтканда. Эжебиздин дагы өзүнүн жашоосуна байланыштуу, анан чыгармачылыгыбызга дагы абдан төккөн. Ушул Роза Иманова өзүнүн баягы аттарды сунуштап атканда Санат деген атты да сунуштаган турбайбы? Азыркы учурда телеканалы бар, Санат деген. Ооба. Өзүнө жаккан ат да. Балким биз Санат тандабасак, азыр Маржан деген телеканал болгон экен, ошону айтып атам да. Бул жерде мындай билдирүү келиптир. Салам, кефир дейт кутманды кечиңиздер менен, кандайсыздар Айпери? Жана бүгүнкү эфирдин коногу менин сүйүктүү үрчү эжекелеримдин бири Элзар эжеке. Кандайсыз, иштериңиз кандай деген экен биздин аягы 03 менен бүткөн абонент. Жакшы, рахмат. Абдан жакшы, Кудайга шүгүр. Саламатсызбы, Элзар эже? Кутмандуу кечиңиз менен булбулдай үнүңүз эч качан өчпөсүн. Өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, ишиңизге ийгилик. Токмок шаарынан салам деп. Кален деген көрчүбүздөн келип. Чоң рахмат, Кален. Менден дагы, бизден дагы студиядан Токмок шаарына чоң ысык салам. Өзүм жөнүндө эмне деп айтып берейин? Өзүм ошо Нарын областынын Нарын районунун Ташбашат деген айылынын кызымын. Жана Ысык көл областынын Ак Суу районунун Маман деген айылынын келини болом. Бир уулдун апасымын. Жакшы. Мындай билдирүү келиптир. Саламатсызбы? Салам Элзар. Нарындын кайсы жеринен сиңүүнүң абдан укулуктуу талантыңды сыйлайбыз дейт. Чоң рахмат. Азыр эле айтып өттүм, ошо Нарын районунан Ташбашат айылынан. Түшүнүктүү. Анда сизди азыр ырдаткыбыз келип атат. Чынында көрүүчүлөрүбүздүн баары сиздин үнүңүздү сагынычтуу болуш керек. Кемус каналына биринчи жолу конок болуп келип отурасыз. Азыр кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен ушул өзүмдүн репертуарларымда аткарып жүргөн ырлардан ырдап берейин. Өзүм күмөр туткан Майра Керим кызынын Сезим жанары деген ырын ырдап берейин. Сон болот. Жүрсүз деп сурап дарегин, кадала түштү оттой карегин. Бейгабар жүрсөм берип еттиңди, багып алдым деп сүйүдан эгин. Сенин жанарың селдей агамын, сезим көлүмдө сағынған кезде санап қадамын, санаған түшсем қайдан табамын. Хабарың маға айтшы қарағым, ұсалып қылса қайдан табамын. Құшағым жазып тосып аларым. Gözümdü gede
жарық еткен таңдан жалтаңа түштім, жалынға толы сезім жанарым, сезім жанарым, селдей ағамын, сезім гүліне шөгіп барамын, сағынған кезде сана қадамын, санаға түшсем қайдан табамын, хабарыңаға айтшы қарағым, құсады құсай қайдан табамын, ұшағым жазам қосып аламын. Азамасыз, қырғыз барда қомыз таңшып dursun, жана сизде үйүндө ырчылар көйө өрсүн дейли. Чынында эң сонун чыгарма, сонун аткаруу болду дейли. Ырчылык билдирип коелу. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан Кефир программасы бүгүнкү студиябыздын коногу Маржан тобунун солисти, эң сонун үндүү Элзара Өскөнбаева бизде конокто. Демек, сиздерде суроолор бар боло турган болсо, бизге билдирүү узатып койсоңуздар болот. 0706 97 50 05 жана ушул эле номерге түз байланышка чыксаңыздар болот. 0312 коду менен. Ал эми азыр болсо Кей-фото рубрикасына кезек берет экенбиз. Элзара Өскөнбаеванын сонун сүрөттөрүнө саякат кылып келели. Андан кийин көрүшөбүз. Мына ошентип сиздерди алдадык, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кефир программасында Кей-фото рубрикасында Элзара Өскөнбаеваны көрсөтөбүз деп сиздерди тамашага салдык. Алдыңкы мүнөттөрдө биз кайрадан көрө алабыз. Ал эми бул жакта билдирүүлөр келиптир, аларды жаңыртып койсок. Элзара эже, сиз канча жашыңыздан ырдап баштагансыз, дегеле ата-энеңиз каршы болгон эмеспи дейт. Ата-энем каршы болгон эмес, эч качан каршы эмес, азыр дагы тескерисинче кенедей кезимен ушул талантыма, шыгыма аябай колдоо, көмөк көрсөтүп келишкен. Каршы эмес, өзүлөрү жетелеп келип тапшыртышкан. Анан дагы бирөөсү кандай эле? Дегеле бул бала кезиңизден бери келаткан көчө турбайбы? Ооба, кичинекей мен 5-классымдан негизи ырдайм, бирок чоң сахнага 3-курсумдан баштап чыккам, ошондо баш аягы бир 7 жылдай да мындай орто эсеп менен алганда. Түшүнүктүү. Кийинки билдирүү үнүңүзгө береке, жакшыларды созолонтуп ырдап угармандарыбыздын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүрө бериңиз. Мындай кереметтүү үнүңүздү кантип сактап келесиз, угарманыңыз Хусан дейт. Рахмат, Хусан. Мен сактаганда деле эч кандай деле сактабайбыз, болгону күндө мен сабак бергендиктен күндө баягы формамда деп коем, ушундай болуш керек. Баягы күндө ырдайбыз, күндө занимация этебиз, болгону анан өтө муздактан алысыраакмын, бирок ага деле көндүрүш керек. Анткени бул тамакты ушунчалык бөпөлөй берсең, ушунчалык назик болуп калат. Ошондуктан мен мындай баарын деле дания, эк семечка бүт эле аралаштырып жей берем. Мындай эч кандай деле эмеси жок. Аябай деле сактабайм дегендей, болгону муздактан гана бир аз. Менде мындай суроо пайда болуп атат. Дегеле ырчылар үчүн үн биринчи кезектеги баягы курал десек болот. Ал эми үндөн дагы сырткары угармандарды сүйдүрүү үчүн эмне керек? Эми угармандардын ар кайсы угармандын табиети ар кандай, адамга адам жагыш кыйын да чындыгында, бирок
билбейм эми кандай адам жагат. Аракет керек, Аракет керек чындыгында. Чыгармачылык менен ар тараптуу болуш керек, ар тараптуу иштеш керек. Анан биз эми чындыгында баягы жалкоорок калып келет эмеспизби? Ал жагында жакшы керек, ал жагында эске алыш керек. Анан да билбейм, ал жагын жакшы жооп бере албайм, аябай татаалсыроо билдире келиптир. Саламатсыңарбы? Элзар Жаржар деген ырыңды ырдап берчи, сураныч деп аябай суранган экен. Рахмат. Жаржар эми ал чындыгында тойлордо гана ырдайм. Ооба. Балким Жаржарды ырдасаңыз, биз бирөөлөрдү алып келип коёбуз. Ал репертуарымда азыр жок чындыгында, бирок комузга дагы түшпөйт, анан аны мындай эстрадалык. Жаржарды угуш үчүн ардактуу телекөрүүчүлөр тойго чакырышыңыздар керек. Ошол жерден гана барып ырдайбыз. Ал эми кийинки билдирүү, саламатсызбы Элзар эже? Сизге кааларым чын ден соолук, узун өмүр, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Сизден комуз үйрөнгүм келет. Сизге кандай кезиксем болот дейт. Чоң рахмат. Мен эми ошо искусство университетинен тапсаңыз болот, бирок баягы частный окуучулар деп коет го, азырынча албай элемин, себеби окуучуларым абдан көп. Ошо араң жетишип атам. Бирок келсеңиз, мен сизге окута турган мыкты мугалимдерди таап берем. Кантип байланышса болот сиздер менен? Ооба, Жантөшева Советскийде биздин университет бар, искусство жана маданият университети, Бишеналиев атындагы. Ошол жака келип эле Элзар эже деп сураса, кабинетин көрсөтүп беришет. Мынакей, жакшы мүмкүнчүлүк. Мен да баргым келип кетти, аябай. Мындай билдирүү, кандайсыңар дейт. Кемос Элзар эже, ишиңизге ийгиликтерди каалайбыз. Агатайым деген ырды ырдап бериңизчи, суранам дептир. Рахмат, албетте. Алдыңкы мүнөттөрдө ырдап беребиз. Жакшы билдирүү келиптир. Элзар эже, сиз турмушка чыктыңыз беле деген экен. Жогоруда айтып өткөн, Чыккан бир улдун энесимин. Элзар эже, канчанчы жылкы болосуз дейт. Эми 28-ге чыгып калдым. Ар бир өтүп жаткан күндү жагымдуу күлкүлүү окуялар коштоп келет эмеспи? Сиздин жашооңузда концерт, гастроль учурунда болгон кызыктуу окуялардан айтып бериңизчи деген экен. Андай учурлар көп эле болот чындыгында. Негизи сахнанын үстүндө эмес, сахнанын артында көбүрөөк болсо керек мындай кызыктуу учурлар. Бирок үстүндө деле болот. Эми бир эсте кала турган бир эле нерсе, мурун кайсы мындан канча жыл мурун шайлоо болбоду эле, азыркы болуп аткан шайлоо. Ошондо мен кыдырып баягы ырдап жүрүп, ырчылар менен чогуу. Ошондо ал кезде мындай арабалардын же болбосо жыгачтан жасалган сценалардын, сахналардын үстүнө чыгып алып ырдачубуз. Анан мен ырдап бүткөндөн кийин баягы кандидаттарчы чыгып сүйлөшчү да. Анан карасам келатат тигилер, ырым бүткөн татында басып келатышат, элдер кол чабышат. Анан такам тартсам эле чыкпайт. Ырым бүтүп атат, эки акыркы сабак калган, минтип коем, чыкпайт. Элдин баары тиякты карап, келаткан кишилер уже биринчи, экинчи кишиси сахнага уже чыгып келатат да. Анан эмне кыларымды билбей ошол жерге туфлимди таштап кетейин деп, анан жакшы эле чечип, анан мындай бурулсам эле бошогонсуп кетти да. Үстү жагын чечсем эле анан кайра кийип алып, анан акырын түшүп кеткен. Ошол эсимен кетпейт. Түшүнүктүү. Ошол сыяктуу окуялар көп эле болот. Мынакей, ардактуу телекөрүүчүлөр, Элзар Өскөнбаева көптөгөн ырчылардын сырын ача баштады десек болот. Бул окуялар башка ырчыларда да кездешет болуш керек. Ал эми сахна үстүндө деги эле сиздин эсиңизде калган эң сонун көз ирмем эмнени элестетесиз? Сахна үстүндө биз ошо Роза эженин биякта шаарда өткөн биринчи концертинде Маржан тобу болуп ошо жаңы чыгып келаткан кезде Кайран эл деген жакшы дастан десем болот. Эми ошол чыгарманы ырдап чыкканбыз. Ошондо жакшы, кандай десем, алдыда отурган апалардын баары ыйлап аябай ушундай чын жүрөктөрү менен кабыл алганда, баягы ыр менен кошо жашап, ошол биздин баарыбыздын азыркыга чейин ар бирибиздин жүрөгүбүздө анан аябай колчап бизди кетирбей турган бир 10 мүнөттөй. Ушул аябай биз үчүн эм күч болгон да. Ошол эсмен кетпейт. Мындай баягы Маржан тобун аябай жакшы билебиз, күчтүү ырчыларды мына ошол жерге алынган. Анан балким келечекте Маржан тобунун, балким Маржан 2 же дагы бир Роза эжеге жаккан дагы бир ат чыгар дегендей, дагы бир топ түзөлүү деген ойлоруңуздар, пландарыңыздар бар болуп атабы? Балким эженин чындыгында убактысы абдан аз да, аябай аз. Бирок ошентсе дагы шакирттерди тарбиялоонун үстүндө иштейт, абдан аракет кылып жетишишинче. Азыр деле жаш окуучулар бар, абдан көп. Эже өзү Монастырь университетинде иштейт, ал жакта студенттери көп. Балким келечекте алар такшалып баягы
ырчы болуш оңой эмес да. Биз эмне үчүн андай болсо 5 жыл, 7 жыл окуп эле ырчы боло албайт белек дегендей анан. Алар балким такшалып абдан жакшы ырдап үйрөнүп кетсе, балким экинчи топ түзүлүп калат. Келечекте балким түзүлүп калышы мүмкүн. Мындай билдирүү келген экен, балаңыз сизди тартып азыртан эле ырдайбы же ырга кызыгуусу таптакыр эле жокпу деген экен? Балам абдан музыкалык шыгы абдан жакшы. Кандайдыр бир кандай эле музыканы укпасын бийлейт. Ырдап калат апатем деп. Анан дандан ойнойм деп пианиналарды баскылап ойнойм деп ушинтип анан комузду көтөрүп алып мынтип ойноп аябай кызыгат. Эми бирок келечек көрсөтөт, Кудай буйрса, узун өмүр берсе, анан кайсы кесиптин ээси болот, келечек көрсөтөт. Ал эми өзүңүз ушул комуздан сырткары дагы музыкалык аспаптардан кайсыны чертей аласыз? Ушул суроону мага абдан көп беришет. Мен бирок абдан уялам бул суроодон. Себеби чындыгында мен башка көбүрөөк уялталы деп башка аспаптарды ойной албайм чындыгында. Бирок үйрөнсөм болмок, азыр деле кеч эмес. Бирок азыр ушундай убакыттар болуп атат, бирок келечекте үйрөнөм. Буйрса. Ошондо айтам дебейм. Мындай билдирүү, Кеймос силерден сураныч, менин эң жакын курбума салам жолдоп коюңуздарчы. Элизар эже, курбулар жөнүндө ырдап бере аласызбы деп Жанара деген көрчүбүздөн келген экен. Курбулар жөнүндө ырларым жок болуш керек, бирок башка ырлардан ырдап берем. Салам, кандайсыңар? Ийгилик каалайм, Гүлзар эже, Мерим деген экен. Кийинки билдирүү, саламатсыңарбы Кеймус, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Элзар эже, ишиңизге ийгилик каалайм, үнүңүз эң сонун сиз менен сыймыктанабыз деген экен. Чоң рахмат. Саламатсыңарбы Элзар, сиз жаңы ырдап чыгып баштаганда минусовка ырдагандан коркуп, плюс ырдап жүрдүңүз беле деген экен. Биздин Мунарбек деген көрүүчүбүздөн келиптир. Мен тескеринче, кандай десем, экөөнөн тең коркпойм ырдагандан. Плюстан да, минустан дагы дейинби. Экөө тең жакшы, экөөнүн тең жакшы жактары бар. Эми коркосуң кээден, мен тескерисинче плюс ырдагандан коркчумун. Себеби ар кандай да диск чийилип же токтоп калса эмне кылам деп. Андай учурлар деле болгон чындыгында. Анан микрофонду күйгүзүп, дальше жандуу үн менен ырдап кеткен учурлар болгон. Бирок азыр тескеринче ошо плюс менен ырдагандан корком да. Плюс десе элдер түшүнбөй атат болуш керек. Фонограмма менен ырдагандан корком. Бирок эми фонограмма ырдайбыз, албетте аны да ырдабай койгонго болбойт. Анда аны да ырдай турган учурлар болот. Эфирлерде болобу же ар кандай жерлерде, бирок көбүрөөк мен үчүн жандуу ырдаган коркунучсуз. Түшүнүктүү. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз кызуу маектин үстүндө отурган чагыбыз. Сиздер да ак жолто үзөңгүлөш болуп кошулсаңыздар болот. Биз сиздерди ар дайым сиздерди кош колдоп тосуп алууга даярбыз. Ал эми азыр болсо бир музыкалык чыгармага кезек берели. Бул клип сиз барыңыздар үчүн орундалсын. Андан кийин сөзсүз түрдө биздин маекке сиздер да ортоктош болсоңуздар болот. Көргүңдү күңгө теңеп алдым, кыялдым барын элеп алдым, ару нур чачып жакырайсың, баттыма жаралган асыл эркем ай. Сен болдуң менин махаббатым, билсең, 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 гүл сунам жазып, баттыма жаралган асыл эркем ай.
бақытыма жаралған асыл еркем-ай. жаралған асыл еркем-ай. Бақтыма жер алған деген соның чыгармасы менен Арсен бизден кефир программасын кооздоп өттү десек болот. А биз болсо сапарыбызды алга карай улайбыз. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер көрүп жаткан кефир программасы бүгүнкү студиябыздын коногу Элзар Өскөнбаева бар. Демек, сиздер тараптан биз суроолорду күтөлү. WhatsApp аркылуу 0706 97 50 05 сиздер үчүн кызмат кылып аткан учур. Алардын катарындагылар мындай дейт: ырчы болбой калганыңызда ким болот элеңиз дейт. Ырчы болбой калсам, чындыгында айта албайм, бирок кичинекейимде дүкөнчү болгум келчү. Биз анан чоңойгондо эми өзгөрүп кетти, каалоо оюм. Ырчы болбой калсам эмне болмокмун? Ушул эле сферада, бирок башка жагын тандап алмакмын. Балким, мейли балким режиссер, мейли балким кандай бир сыяктуу да. Демек, ушул эле баягы маданият тармагы, ушул жагында жүрмөксүз. Да бир жеринде жүрмөкмүн да. Бизге байланышка келген көрүүчүбүз бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Сизди угуп жатабыз. Кутмандуу кечиңиз менен, атыңыз ким? Рахмат, бирге болсун. Мен атым Айсылуу. Биз институтта чогуу окуганбыз, Элзар болуп. Элзарга чыгармачылык ийгилик каалайм. Ден соолугу чың болсун, өмүрү узун болсун. Баласынын дагы өмүрү узун болсун. Дайыма ийгилик каалайм. Элзар абдан жакшы кыз. Өркүнүң өсө берсин, Элзар. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Алгачкы сүйүбүз, өчкө сүйдөн ырмагы жаңы биринчи этап чыккан, ошону ырдап коесуң да. Айсылуу, сизге байланышка келип койгонуңуз үчүн рахмат. Чоң рахмат. Таланттуу кыз Айсылуу да. Рахмат чоң. Анан кечиккен сүйүн, анан обязательно Бул жерде мында билдирүү келген. Саламатсызбы, Элзар эже? Биз сиздин чыгармачылыгыңызды баалайбыз, үй-бүлөбүз менен ырдап бериңизчи, суранабыз деген экен. Азыр ырдатабыз. Саламатсызбы, Элзар эже? Ишиңизге ийгилик, эки дүйнөдө да бактылуулукту каалайм. Азыр жумуштан чарчап келген сиңди майрам күлгө салам жолдоп, өзүңүз жакшы көргөн ырыңызды ырдап бериңизчи, сураныч деген экен. Элзар эже, мен сиздин ырларыңызды абдан жактырам. Сокулук тарапка концерт коюп келе аласызбы? Сиздин угарманыңыз Жанара дейт. Рахмат, бирок концерт коюу азыр менин такыр оюмда да жок. Концерт бериш үчүн доодой ашышым керек, дагы көп чыгармачылык менен иштешим керек. Мен азырынча концерт коем деп айткан сөздөн уялам. Салам дейт Элзар эже, кандайсыз? Үнүңүз мага аябай жагат. Чыгармачылыгыңызга ийгилик, ден соолукта болуңуз. Агатайым аттуу ырыңыз ырдап бериңизчи, сураныч. Кыргыз элинин келе жаткан Курбан айт майрамыңыздар марек болсун деген экен. Перизат деген көрчүбүздөн келиптир. Караңызчы, канчалаган бермандарыңыз бар. Деги эле ушул жакшы үндүү Элзар Өскөнбаеваны бирок биз баягы ушул кыргыз эстрадасында көбүрөөк көрө албайбыз. Чыгармачылык таркылышканыңызды көбүрөөк көрө албайбыз. Буга эмне себеп болот? Чындыгында айтыр башында да айттым. Чындыгында өзүм да жалкоорокмун. Анан экинчиден
үй бүлөдө балам кичирээк болуп атты. Анан эми быйыл мына азыр күз күрөштөйт. Эми күзүндө чыгынып аракет кылайын деп атам. Эми буюрса иштейм, чыгармачылык менен. Эми көрө баштайсыздар. Ооба, Кудайым буюрса. Анда көрүүчүлөрүбүздүн суранычы боюнча ырдайлы азыр. Агатайым деген казактардын ыры чындыгында. Анан кыргызчага которуп алгам өзүм эле. Ушул ырды аткарып берейин жалпы угармандарыма. Жакшы болот. Агатайым кабагынын ачылбаган ай, кабагымдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай, кабагымдан айландым агатайым ай, элде жүргөн бирөөнү сагынасың ай. Көзе толгондун ызынын ачылбаган ай, агатайым кабагынын ачылбаган ай, кабагымдан айландым агатайым ай, көркү гүлдө бар, ырчынын көркүндө бар деп коет экен. Үнүңүзгө береке, агатайлар бар болсун дейли. Ал эми бул жакта билдирүү келип атат. Саламатсыздарбы? Элзар эже, сизге суроо, жашоонун маңызы эмнеде дейт? Жашоонун маңызы бул жашоого адам болуп жаралганын жана жашоонун маңызы мен мындай түшүнөм. Ден соолугуң болуп жана бир туугандарың, ата-энең, үй бүлөң баардыгы жаныңда кандай десем, аман эсен, жакшынакай жашап бар болушса, ошол жашоонун маңызы болуш керек. Анан башка нерселер, ошо ден соолугуң болсо, өмүрүң болсо, башка нерселер баардыгы болот. Кийинки билдирүү мындай, сиздин сүймөнчүлүгүңүзгө ээ болгон ырчы ким дейт? Мен сүймөнчүлүгүмө ээ болгон ырчылар абдан көп, чындыгында. Өзүмдүн устатым баш болгон, ошо Роза Аманова баш болгон, Раматылык Майра Керим кызы, Замирбек Үсөнбаев. Айтор улуу мундардын бүт бардыгын мен көмөр тутам. Айрыкча ошо салттуу музыканы алып жүрүүчүлөрдү улуу муундарда. Азыркы жаштардан да абдан жакшы көргөн агаларым, курсташтарым, группалаштарым дегендей бүт бардыгын абдан жакшы көрөм. Түшүнүктүү. Бизге байланышка келген коңгуроо каккан көрүүчүбүз бар экен, кабыл алалы. Кутмандуу кечиңиз менен. Саламатсыздарбы? Угуп жатабыз. Атыңыз? Атым Гүлмира, Бишкек шаарынан Ак Өргөй коңгусунан чыгып жатам. Ак Ордого салам. Ак Өргөй. Ошо силерге чыгып калган себеби ушу Элзар кызымды көрүп, дайыма көрүп, ушулардын каналыңарды избей көрүп турабыз. Ошо кызыма каалоо тилек айтып коеюн дедим эле. Элзар, ден соолугуң чың болсун, келечегиң кең болсун, дайыма колуңдан комузуң кетпей, кыргызымдын ырын даңкын алыска чыгарып жүргөн кыргыздын кыздарынан бири бол. Үй бүлөлүк бакыт, балдарың менен аман эсен бол, дагы көп балалуу бол. Ошондой эле мен кечээки неберемдин туулган күнү эле 1 жашка чыкты. Ошого арнап жакшы ырдап, анан каалоо тилек айтып койсоң деп көптөн суранам. Рахмат, чоң рахмат Гүлмира эже. Сизге да ден соолук, үй бүлөлүк бакыт таалай. Анан неберелериңиз көбөйө берсин. Сиздин бактыңызга неберелериңиз аман болсун, бар болсун. Ошо өмүрү узун болсун, бактылуу болсун. Албетте анан ырдап берем. Ооба, Гүлмира эжеге рашык билдирип коелу. Ак Ордого салам. Биз да жумуштан чыгып алып үйгө жөнөйлү Ак Ордого. Ал эми бул жакта мындай билдирүү келген. Салам Элзар, тоюма чакырсам келип ырдап бересиңби дейт. Албетте, ырдап берем. Бош болсом, болмон келсе. Ооба. Кийинки билдирүү Элзар эже, үнүңүзгө береке, айтып бериңизчи, бетиңизге кантип кам көрөсүз деген экен. Бетиме чындыгында эч кандай салондорго деле барып, же болбосо мындай тазалатып, эчтеке деле кылбайм.
кадимкидей эле кыздар кандай кам көрсө ошондой эле кадимкидей эле жууп эле кадимкидей эле анан молочко деп коет го ошо менен тазалап коем болду. Түшүнүктүү. Мынакей жакшы кеңештер болду. Ал эми азыр болсо ардактуу телекөрүүчүлөр, сапарыбыз ага карай улай. Биз жарнамалык түрмөккө назар салат экенбиз, андан кийин сөз түрдө көрүшөбүз. Биз болсо улантабыз. Кефир программасы назарыңыздарда. Ал эми бул жактагы билдирүүлөрдү окуп жетишип калайын. Элзар эже, үнүңүздөн ий, үнүңүздөн булбулдай болгон өчпөсүн. Ар дайым бар болуңуз, суроо бар. Деги эле бардык улуттар өз тилин эне тилим дешет го. Мисалы казактар ана тилим дешет. Эмне үчүн эне тилим дейбиз деп Жанара деген суроо бериптир. Эне тилим деп, эми энебизди эне дейбиз да анан тилим деп биздин эне тилибиз го билбейт экенмин аны деле. Ана тилим дебейбиз, анткени казак эмеспиз да. Ооба. Кийинки саламатсыңарбы Элзар эже, сиздин чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайм. Сизге суроом, комуздан сабак алсам болобу дейт. Бул суроого жооп бергем. Болот, мен өзүм убактым жетпесе дагы мен сиздерге жакшы комуз үйрөткөн мугалимдерди таап берем. Искусство жана маданият университетине келсеңиздер, ошол жактан мени таба аласыздар. Элзар эже, ден соолукта болуңуз, чыгармачылык ийгилик, келе жаткан айтыңыздар маек болсун, эне жөнүндө ырлардан ырдап бериңизчи дейт. Рахмат, ырдап берем. Саламатсызбы Элзар эже, үй бүлөлүк бакыт каалайм, жана суроо бергим келет. Канчанчы жылкы болосуз, канча балаңыз бар, айданы дейт. Бул суроолорго жооп алганбыз жогоруда. Азыркы муунда жаш ырчылар ырдап жаткан ырлардын көпчүлүгү сүйүү темасында эмеспи, мен ойлонуп калам. Эмне үчүн сүйүү бул жашоодо эң биринчи орунда турабы деп, ушуга оюңуз кандай дейт? Сүйүүнүн ар түрү бар да. Сүйүү биринчи орунда туруш керек. Энеге болгон сүйүү, атага болгон сүйүү жана өзүңдүн жубайыңа болгон сүйүү. Бирок бул угармандын суроосу, көрөрман суроосу баягы. Адам бири-бирине болгон сүйүүсү жөнүндө айтса керек. Балким эми ал жагы дагы биринчи орунга тураттыр, бирок мен үчүн ата энеге жана балага болгон сүйүү биринчи орунда турат болуш керек деп ойлойм. Баягы ошол улуу муундагы аталарыбыз, апаларыбыз айтып калышат эмеспи? Силердин сүйгөнүңөр эчтеке эмес. Ошол балалуу болгондон кийин балаңарга сүйүүңөр өтүп кетет депчи. Ошентип коюшат, ооба. Мындай билдирүү бар. Элзар эже, сиздин студенттериңизди канчага чейин окутасыз? Неге сиздин колуңуздан үйрөнгүсү келет? Сиңдим шыктуу эле дейт. Макул, эгер абдан мага окугусу келсе, аракет кылам убактым болушунча. Студенттеримди саат 3-4 чейин окутам, андан кийин бошмун. Бул жерде мындай билдирүү келип калды. Сиз кантип сүйдүңүз эле дейт. Менби? Мен деле эл катары башка кыздар сыяктуу эле сүйгөм. Жана сүйөм. Элзар эже, канча бир туугансыз дейт. 5 бир тууганмын, 2 уул, 3 кызбыз, мен ортоң кызмын. Бир эжем, бир байкем, бир инем, бир сиңдим бар. Ал эми азыркы учурда ошол жогоруда айтып калдыңыз, ырчылыктан сырткары үй бүлө менен гана алектенем, үйдө иштер менен дедиңиз. Деги эле алдыңкы күндөрдө балким сиз дагы ушул устатыңыз сыяктуу элдерден көптөгөн сунуштар келип атат, балким шакирттерди даярдоо планыңызда бардыр. Баягы шакирттерим болбосо дагы студенттерим бар. 5-6 жылдан бери мугалим болуп жүрөм. Анан эми шакиртим эле болуп калдым, мындайча айтканда. Себеп дегенде биз сыяктуу айылдан эле жаңыдан коомузду кылдыратып келип, биз Роза эжеге туш болгондой эле алар мага туш болгон. Азыр менден бүтүп кеткен 2-3 окуучум бар, студенттерим бүтүп кетишти, алар ырдап атышат. Анан азыркы учурда да окуп жаткан абдан таланттуу окуучуларым бар. Алар абдан сонун ырдап калышты, буюрса алар дагы келечекте элдин астына чыгып, өнөрлөрүн тартуулаганга даяр болуп калышты. Буюрса радиолорго барып жүрүшөт, бирок телеканалдарга эми буюрса аракет кылып чыгып калышат жакында. Азырынча ушул сиздердин ушул студенттериңиздерде эл алдына чыга электер жок турбайбы, демек? Эл алдына болгондо таанылып, менин студенттеримен таанылып калгандары жок дейм, бирок радиолорго үзбөй барып турушат. Радиолордо барып жүрүшөт. Мындай билдирүү келиптир. Элзар эже, сиз сериал көрөсүзбү? Эгерде көрсөңүз, кандай сериалдарды чыгат дегенген? Аябай деле көп мындай сериал көрбөйм, баягы узак, мындай 100-200 деген сериалдар чыдай албайм. Анан көрүп калам, орустун мелодрамаларын көп көрөм. Алар ашып кетсе 3 жана 5-8 серияга чейин көрө алам.
болгону ошо. Андан кийин тажап кетесиз. Ошондой кыска гана серия мелодрамалар бар, ошолорду көрөм. Мындай билдирүү жолдошуңуз жөнүндө айтып бериңизчи дейт. Жолдошум жөнүндө эмне деп айтып берсем, ошо Ысык көлдүн жигити, экөөбүздүн жашыбыз тең. Жолдошум экөөбүздү менин эң жакын курбу кызым, азыр кайынсиңдим болуп калды, Мээрим деген менен окуган курсташ кызым тааныштырган. Үйлөнгөнгө чейин 7 жыл мурун тааныш болуп жүрүп, анан үйлөнгөнбүз. Жакшы. Мындай билдирүү, сиз эң акыркы суроом деген экен, 100 сомоң болгончо 100 досуң болгон деген жакшы сөз бар эмеспи? Сиздин досторуңуз барбы? Жана сиз достукта туруктумун деп айта аласызбы дейт. Сизге ийгилик каалайм дептир. Чоң рахмат. Досторум абдан көп чындыгында. Дос күткөндү абдан жакшы көрөм. Досторум санасам сан жетпейт. Баары менен эле катышканга аракет кылам. Бүт баардыгын көп достор. Түшүнүктүү. Бул жерде кийинки билдирүүнү жаңырта берейин. Элзар эже дейт, атаңызды, жет атаңызды билесизби деген экен, айтып берсеңиз дептир. Жет атамды мурун билчүмүн, азыр билбейм, бир 3-4 чейин эле айта алам да. Негизи бул жет атаңызды айтып бериңизчи деген суроо аябай модада негизи. Ооба, эми башка бир аттарды деле айтып койсом болот, бирок калп айтпай эле коеюн. Баягы көбүрөөк алып баруучуларыбыз деле, көрүүчүлөрүбүз деле мына ушул суроону эле бере беришет. Кийинки билдирүү, Элзар эже, иштериңизге ийгилик каалайм, дайыма бар болуңуз, үнүңүзгө береке, мен сизди сыйлайм деген экен. Чоң рахмат. Номериңизди калтырып кете аласызбы? Биз тойго чакыралы деген экен. Макул, мен өзүмдүн интернет баракчаларыма жазыңыздар, мен сөзсүз жооп жазам. Чын эле, кайсыл социалдык тармактарда көбүрөөк отурасыз? Мен баарында эле отурам чындыгында. Жолдошум айткандай. Жолдошум айткандай. Бул интернетти тутат деп коет. Аябай тутпайм, бирок өзүм жакшы көрөм го. Facebook баракчаларында жаңылыктарды окуп, Инстаграмда деле, Одноклассникте деле, WhatsAppта деле, айтор бардыгында эле бармын. Түшүнүктүү. Мына ушул замандын талабы экен. Андан кем калсак дагы биз көп нерсени артта калып калышыбыз мүмкүн. Эми биздин убакыттар өз соңуна келип жатат. Сизди дагы бир жолу ырдатып калбасак болбойт. Себеби дегенде канчалаган көрүүчүлөрүбүз суранып атат. Сен болсоң деген элдик ыр бар, жакшы ошону кадырлайм. Дайыма сүйүү орун алып турсун дейли, эң сонун чыгарма болду. Эми сизге эркин микрофон берели. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө кандай сөздөрүңүз бар? Чоң рахмат.
мени колдоп, көрүп, SMS жазып, мен үчүн убактыңарды бөлгөнүңүздөргө абдан ыраазымын. Ар дайым тынчтыкта, ынтымакта, ден соолукта болуңуздар. Перисага да чоң рахмат. Сен да супсу болуп кыргыз элинин жүзү болуп жүрө бер. Сиздердин эфирге биринчи жолу келип абдан толкунданып атам. Рахмат. Дагы чакырып туруңуздар. Келечекте жакшы клиптер менен мен да обязательно кечип коңуздар. Басаңыздарды аттап келип турганга даярмын. Сизге чоң рахмат келип бергендигиңиз үчүн. Бүгүн келип эшиктерибизди көрүп алдыңыз. Эми күнүгө келе берсеңиз болот. Көрүүчүлөрүбүз менен көрүшүп турганга аракет кылбасак дагы жүз көрүшүп турабыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, бизде Элизар Өскөнбаева конокто болду. Чыгармачылык ийгилик дагы сизге карап коелу. Кыргыз элине мыкты ырларды мына ошентип комуздун коштоосун аткарып жүрөрүңүз дейт. Чоң рахмат. Чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Сиздердин кызматыңыздарды Айпери Адамкулова кызмат кылдым. Кайрадан жакшы күндөрдө, жакшы маанайда жолугуштуралы. Ар бир күндү аздыктеп, керемет жашоого умтулалы.